Өлкө президентinin тапшырмасы менен өткөн аптанын аягында премьер-министри Темир Сариев Бишкек шаарынын жылуулук электр борборунда мамлекеттик органдардын жана отун энергетикалык комплекс ишкана жетекчилеринин катышуусунда көчмө жыйын өткөрдү. Анда энергетика жана өнөр жай министрлигине, электр станциялары ишкана жетекчилигине бардык оңдоо иштерин өз мөөнөтүндө бүтүрүү, отун камдоону жылытуу мезгили башталгыча жүргүзүү тапшырмасы берилди. Өкмөт башчы Бишкек ТЭСин модернизациялоо долбоору менен таанышып, аны сапаттуу жана өз учурунда аяктоо зарылдыгын белгиледи. Буйруса ушунун баары тең өз мөөнөтүндө бүтсө, мен ойлойм, ошол бишкектиктерди жылуулук менен ысык суу менен камсыздоо бир нече эсеге көтөрүлөт. Экинчиден, Кыргызстандын энергетика системасына дагы бир жакшы кубаттуулук кирип атат. Эскерте кетсек, Бишкек ТЭСин реконструкциялоону Кытайдын TBA компаниясы ишке ашырууда. Бул багытта мамлекеттик кепилдик боюнча $389 миллион бөлүнгөн. План боюнча жылуулук борбордун модернизациялоо иши 2017 жылдын соңуна карай жыйынтыкталууга тийиш. Аталган объект 1958 жылы курулуп, 1961 жылы пайдаланууга берилген. Мындан улам андагы жабдуулардын көбү эскирген. Саламатсыздар. Премьер-министр Темир Сариев өкмөт башчылыкка киришкендигинен 60 күн болгондугуна байланыштуу маалымат каражаттарынын өкүлдөрү менен жолугушуп, бул убакыт аралыгында аткарылган иштер тууралуу баарлашты. Премьер-министр учурдагы милдеттердин бири өкмөттүн эффективдүү жана туруктуу иштешин камсыз кылуу экендигин белгиледи. Мен келгенде эң биринчи басым жасаганым эмнеге? Парламенттик мамлекет болгондон кийин парламенттик өкмөт болот экен. Анткени өкмөттү парламент шайлайт. Ар түрдүү партиялардын өкүлдөрү кирет. Бирок мен келгенде ошол эң негизгиси биринчи тартипти койдум. Экинчиси иштин ылдамдыгын, эффективдүүлүгүн койдум. Үчүнчү жоопкерчиликти койдум. Биз бир топ өзгөртүүлөрдү киргиздик структурага. Регламентке да өзгөртүүлөрдү киргиздик. Ар бир өкмөт мүчөсүнүн жоопкерчилигин жогорулаттык. Бирөө иштей албайм десе, ал арызын жазып кетиш керек. Иштейм деген адам мен иштеймин. Мындан тышкары Кыргызстандын Евразия экономикалык союзуна кирүүсүн үзгүлтүксүз жана татыктуу жүргүзүү, күз айына белгиленген парламенттик шайлоонун ачык айкын мыйзамдуу өтүшүнө шарт түзүү, өлкөнүн коопсуздугун сактоо боюнча натыйжалуу иштерди аткаруу менен коңшу өлкөлөр менен чек араларды аныктоо иштерин тездетүү, кышка өз деңгээлиндеги даярдыкты камсыз кылуу милдеттерин атады. Ал эми жогорку кеңеште каралган суу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча суроолорго жооп берип жатып, бул багытта атайын эксперттик илимий топ Кумтөрдөгү Давыдов, Лысый мөңгүлөрүн изилдеп, анын корутундусун парламентке сунуштыкыларын айтты. Мындан тышкары өлкөдөгү жолдорду оңдоого кошумча 1 миллиард сом бөлүнгөнү, анын негизинде 112 чакырым жол оңдолору кабарланды. Жолугушууда Датка кеминин жогорку чыңалуудагы көмөк чордонуна жакын салынып жаткан цемент заводу электр ишканасына зыянын тийгизбегидей башка жакка жылдырыла тургандыгы боюнча тапшырма берилгендиги маалым болду. Ошол салынып аткан Z-цемент деген заводдун жетекчисин чакырып айткан, бияктагы жетекчисинчи. Силер кичине жылдыргыла башка жерге, шамал болбой турган жерге, зыяны келбей турган жерге депчи. Азыр тапшырма бергем, ошол тапшырма негизинде аппарат иштеп атат. Апта аягында премьер-министр Темир Сариев баштаган өкмөт мүчөлөрү медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамына карата вело жүрүшкө жана спорттук иш-чараларга катышты. Медицина кызматкерлеринин кесиптик майрамы менен куттуктаган өкмөт башчы спорт жана дене тарбиянын жалпы өлкө үчүн мааниси чоң экендигин белгиледи. Анткени дени сак, сергек, акылдуу, эстүү, ыкчам адам ал бир гана үй бүлөнүн бактысы эмес. Бир гана айылдын же райондун бактысы эмес. Бул мамлекеттин бактысы, мамлекеттин кубаттуулугу, күчтүүлүгү. Ошону менен катар бул күнү Бишкектеги эски аянтта 900га жакын адамдын катышуусу менен дене тарбия көнүгүүлөрү жасалды. Каныбек Темиров, 7 канал, Бишкек өкүлчүлүгү.